Покровка айылындагы аралаш психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеси акыркы жолу 1983 жылы оңдоп түзөө иштеринен өткөрүлгөн. Андан бери косметикалык ремонттор гана жасалып келген. Натыйжада имарат жана андагы шарттар эскирген. Быйыл бул маселе Талас облустук өнүктүрүү фонду аркылуу чечилип 7 миллион 40 миң сомго капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, чатыры жаңыртылды. Бизге аябай кубаныч болуп атат. Балдарыбызды ушул таза жаңыртылган бөлмөлөргө жаткызып, өзүңүздөр көргөндөй азыр аябай жылуу ичи условиясы ушул үйдүн шартындагыдай кылып. Муктаждык аябай чоң болчу, полдорубуз чирип, аябай эшиктерибиз сынып, айнек эшиктеринен жылуулук системасы канчалык жаксак дагы, от жаксак дагы эме жылуу болбой калган, муздак болуп калган. Анан бүгүнкү күндө мына пластик заманбап айнек эшиктер салынып, жакшы шарттар түзүлдү. Жасалган иштер менен ыйгарым укуктуу өкүл Бакытбек Нарбеков таанышып, мекеменин жашоочуларынан кабар алды. Жана алар үчүн мындан арыда камкордук болоорун айтып, бул үчүн өкмөттө жакшы колдоо көрсөтүп жатканын билдирди. Бул күнү аталган мекемеге облус башчысы Эйлүү Төшөк Жуурканды белекке берди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Жолдубаевич менен келип кеттик эле. Ошондо биринчи жолу ушул жер менен таанышып, акыбалы өтө оор болгондугуна байланыштуу сөз берип кеттик эле. Ошонун жыйынтыгында бул жерге тапшырма берилген, долбоорлорду дайындап, ушул оңдоо боюнча. Ошондуктан биз дагы ошол көңүл буруп, ошо айткан сөзүбүздү жасап, жыл жыйынтыкты алып көрүп туруп атабыз. Эң негизгиси биздин ой шарт боюнча буларга шарт түзүп берүү, жакшыртуу. Стационардык мекемеде 18 жаштан жогорку курактагы 94 адам жашайт. Алар жашаган имараты заманбап шартка келтирилип, жылуулугу да жөнгө салынган. Нас не бросает в нужную минуту, где-то что сразу подхватывает. Вот вам тоже спасибо, то, что вы так делаете, внимание уделяете. Ыйгарым укуктуу өкүл андан соң Бакай Ата районундагы жалпы типтеги карылардын жана дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын социалдык стационардык мекемесине барды. Мында 65 адам жашайт, анын жашоочуларына акчалай колдоо көрсөтүлдү. Ал эми Талас районундагы көмөкчү интернатынын тарбиялануучулары 18 жашка чейинки курактагы өспүрүмдөр болгондуктан келген конокторго өзгөчө кубанычты. Облус башчысы интернаттын 121 тарбиялануучусун толугу менен ыйгарым укуктуу өкүлдүн бала тыйым майрамына чакырып, аларды циркке барып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бул күндүн алкагында жыл сайын бир айлык алкак кампаниялар жүргүзүлөт. Бул бир айлыктын алкагында бир күн эле 3 декабрда барып эле эстеп коюу эмес, ошого чейин аярлуу катмар болгондуктан жеринде барып жардам берүү, жардам көрсөтүү. Анткени бардык эле үй бүлөлөрдө азыр бүгүнкү күндө биринчи топтогу, экинчи топтогу майыптарыбыз бар. Ошол 3 декабрдын алкагында жылына биз баягы ушул реабилитациялык борборлордун иши боюнча алдын ала иш жүргүзүп, кандай балдар тарбияланып атат, кандай иши жүрүп атат, ошолордун иши болуп атабы, жергиликтүү бийлик органдары тарабынан колдоо көрсөтүлүп атабы, ушул нерселердин баары каралып келет. Буга чейин жатак интернаттын жылытуу системасы Талас облустук өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен 4 миллион 200 миң сомго жасатылган. Бүгүн имараты жылуу. Белгилей кетсек, 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнүнө карата Альянс Алтын фонду 140 миң сом өлчөмүндө каржы бөлүп берген. Рахат Бейшелиева, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас облусу.